Артından tağılayın sarı çelek, batınbayın bağ verişke sağa çelek, bayırdı babalardan kalgan belek, var beken gerekeni senden bölük, kelbetin kelişkenden algan tandap, bermeti asıl cerdi alma canga, saramcal kolun menen alsan tandap, yemişin uyuğuna tandap. Arkaygan askaların bulut baskan, arasın artkar uca aralaşkan, körgün da körgün da ötüp keter, umarı bir özünden tarkabaslar. Жумуштан кийин ошол ары менен жумуш кылам. Бул арычылык кесип, мугалимчилик кесип менен бир аз байланыштуудай сезилет мага. Анткени мектепте адамдын нерв системасына өтө нагрузка келген иштер жасалат. Ал эми жумуштан чыккандан кийин бул арычылекти аралап, арыларды карап, жумуш кылсаң анча өзүң дем алгандай болуп, маанайың көтөрүлүп, ден соолугуң жакшы болот. Ошон үчүн мен бул арычылекти ушинтип 40 жылдан бери иштеп келатам. Эми арылардын закон ченемдүүлүгү бул адамдардын жашоо тиричилигине мына окшоштой көрүнөт. Мисалы, кээ бир адамдар мындай иштарман болот, кээ бир адамдар жалкоо болот. Болгон адамдардын айырмасы булар менимче эч кандай мындай дем алып алайын, жолбоз иштебей туруп турайын, жолбосо кичине жалкоолук кылайын деген булардын аң сезимде болбойт. Булар ушу эрте менен кечке, кечинден таң атканча тынбай сезон учурунда иштешет. Çağa başladı önce. Biz azelde taz azel anан мындай таз эмес азел деп бөлөбүз, бирок менин көз карашымда мына ушундай природада бул өтө таза болуш керек. Себеби мындай адам баспаган, мал баспаган, мындай сонун болуп өсүп турган чөптөр мына ушул жерде жайгашкан Сарычелек мамлекеттик коргоонунда. Бул жерге эч кандай мал келбейт, адам да келбейт. Ары ушул толгон токой гүлдөрдөн адамдын ден соолугуна пайдалуу болгон ушул балды топтошот. Oğlum sen neye gelip kaldın ya? Bu hastala, ben ayrışım gelip kalıp durgan. Ben korkmaydı da ben o. Bir çelekte turgan, misal üчүн, birinci çelekte turgan ayrı, ekinci çelekке биргенге укугу жок. Эгер кире турган болсо, аны же сыртка сүйрөп чыгарып коюшу мүмкүн, же ошол жерде өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн булар эч качан бөлөк челекке кирбейт.
Себеби жаратылыштын закону ушундай. Ардын ичинде көпчүлүгү мындай жумуш шаары деп коет, орусча рабочий шаар деп коебуз. Мына ошолор иштейт. Күнү түнү деп иштейт. Эркек айры деп коебуз, орусча турутун деп коюлат. Ал айрлар иштебейт. Алар кичине эшикке чыгып, кайтып келип, ошол жерде эле жашаша берет. Сезон бүткөндөн кийин дагы бир буларда бир касиет бар. Ошол мен айтып аткан эркек айрларды эшикке чыгарып коет баарын сүйрөп. Азыр биздин заманда ошол кыймылдап иштеген адам, жүгүргөн адам жакшы жашап атат. Анан иштебей үйдө болбойт экен, актабайт экен деген жолдоштор чынында турмуштан артта калып атабыз. Бул арылар бул сүйлөмдөргө менимче кошулбайт. Буларда бир кичине дем алып алайын, боло берет да, эртең чыгам, мындай деген ой жок да менин мозгомдо. Булардыкы только ушу иштеш керек. Погода эле болуп калса күнү түн иштейт. Азыр күндүз ташып келди, бул суюк формада келет. Составында мен болгон суу көп. Ана түнү менен ошону обработка кылып, суун бөлүп, испарение кылып. Анан жанагы азелди нар жакка куят таң атканчачы. Таң атканча түндө келип карасаңдар дүү деп иштеп аткан болот. Эртең менен туруп эле ошо мүмкүнчүлүк болсо эле учуп чыгып алып келе берет да. Эгерде адамдарда ошончолук эмес, ошонун какой-то bir пайызынчалык иштесек дагы биз өтө жакшы жашайт элек. Обрезкадан ба? Азыр кессе жейсиң да? Колларына чачайт.